ошол бейөкмөт уюмдардын оюн, алардын болжолдогон пландарын ишке ашырып аткан өзүбүздүн уул кыздар болуп атпайбы? Өзүбүздүн уул кыздар ошол батыштын акчаларына азгырылып, элибизге ошондой элибиздин каада салтына жат нерселерди алып киришке аракет кылбаганда мындай нерсе болбойт эле. Алардын кылып аткан эң жаман нерсеси, мен ойлойм, ар бир үй бүлөдө, ар бир баласын, өзүнүн кийинки урпактарын ойлогон ата-эне өзүнүн уулдарынын ошол жанагы адаттан тыш элге жат нерселерди алып, эркек менен эркектин үйлөнгөнү, эркек менен эркектин мамиле кылганы, кыздарыбыздын дагы жанагындай жат нерселерге кетиши бул таптакыр ылайыктуу. Бул эртең улутту жок кылат. Биздин Кыргызда илгертен Кыргыз элинде башка элге караганда айырмачылык, биздин элде сойкулук болгон эмес, уурлук болгон эмес. Кыргыздын эшиги эч качан кулптанбаган, боз үйдүн эшигин эргенчегин байлап койгон боюнча бир адам урлукка кирбеген. Анан Кыргыздын элинде өзүнө ылайык салты, каада салты менен жашаган, бирок жанагындай денесин саткан нерсе Кыргызда болбогон. Ал эмес, акты сатканда намыс көргөн кыргыз, акты бекер берген. Биз ошол элибиздин улутубуздун улуулугун сактап, жаратылыш менен жуурулушуп жашаганын кармап калсак жакшы. Калкыбыз бир нерсени эске алыш керек. Биз ынтымакта болуп, өзүбүздүн эртеңки тагдырыбызды, кийинки муундардын тагдыры жакшы болсун десек, биз кайрадан баягы мурунку улуттук баалуулуктарга кайтып, аксакалдын, алдыңкы ушу билген адамынын, көзөм адамдарынын сөзүн угуп, ынтымакта берекелүү ишти кылыш үчүн элибиз бар нерсеге шүгүр кылып, жок нерседен бар кылганды үйрөнүшүбүз керек. Биз үчүн бир дагы мамлекет биздин келечек үчүн жакшы нерсе кылып бербейт, башка коңшулуу империялар. Алар акча берсе да өзүнүн кызыкчылыгы үчүн көздөп берет. Же эртеңки күнү биздин мамлекет ошолорго көз каранды болуп, ошолордун айтканын аткаргандай кыла турган кылып беришет. Ошон үчүн биз мүмкүн болушунча ач курсак тоюнат, жыртык кийин бүтүн боло турган учур келет. Биздин элде намыстуу эл. Мына өткөн жылкы карандеме көрсөттү пандемия. Мамлекетибиз алыс болгон менен эл четтеги уул кыздары бардыгы колунан келгенди кылып. Ошон үчүн биз дагы баш кошуп туруп, муногу ишибизге аралашып, ишибизден иритип, Кыргыздын уул кыздарын жаман жолго баштагысы келген муногу бейөкмөт уюмдарды, МПОлордун тезгенин тартыш керек. Атайын бир катуу мыйзам кабыл алып, алардын алып келген каражаттары Кыргыз мамлекетинин өнүгүүсүнө жумшалсын. Кыргыз мамлекетин бузуп жарыш үчүн эмес, биздин кийинки муундарды жок кылыш үчүн эмес, биздин илим билимибизди Кыргыз мамлекети өзү түзсүн. Аны жактан акчасын берген адам муногу жери болбойт, муногу өтпөйт деп акча бербеш керек. Кыргыз элинин эртеңки муундары күчтүү, билимдүү адам болушуна жумшалыш керек. Мен ошону айткым келет. Артуулукту сактайлы, элдик жүрүш, сырттан каржыланган, ички иштерге кийлигишкен бейөкмөт уюмдар, МПОлор жабылсын. Мен кыргызмын сатылбаган, сатпаган, мен кыргызмын баба наркын сактаган, ата журтка жасасам деп бир эмгек, ар күн сайын чоң газапка аттанам. Зайырбек Ажыматов. Артуулукту сактайлы. 14 март күнү саат 10-до Ата Бейит Бишкек багыты боюнча авто жүрүш. 11-де Жеңиш аянтынан ак үйгө жөө жүрүш уланат.